Айтматов районунун Кызыл Адыр айылындагы Асыл спорт комплексинде күн баарыбызга бирдей тиет аттуу фестиваль өткөрүлдү. Фестиваль ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн быйыл 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Фестивалдын ачылыш аземинде президенттин Талас областындагы кармыктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова фестивалдын максаты аярлуу балдарга жакындан жардам көрсөтүү экендигин билдирип, аларга көмөктөшкөн коомдук уюмдарга ыраазычылыгын билдирди. Бул фестиваль жыл сайын биздин Талас жергесинде өтүп, салт кайланган самал катары кайталанып өтүп, жакшы бир майрамдык маанайды жаратууда. Ушул фестивалга жакындан жардам берген бардык ишенимдүү өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирем. Биздин область боюнча акыркы статистикалык маалыматтарга таянсак 720 ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз бар. Ал эми жалпы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, майыптуулугу бар адамдар 3000ден ашуун. Бирок ушул биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын потенциалын жогорулатуу максатында, аларга ар кандай жакшы шарттар түзүп берүү максатында, моралдык, материалдык колдоо көрсөтүү максатында көп иштер жасалууда. Фестивалга ар бир райондон өнөрлүү өспүрүм балдар кыздардын тобу катышып, кызыктуу оюн көрсөтүп, ырдап, бийлеп, чыныгы майрамдык шаңга бөлөнүштү. Жаркын келечектин атынан келдим. Ушул жерге катышып, ушул өнөрчүлүгүмдү көрсөтөйүн деп келдим. Ушул эмеге келгениме көп болуп калды. Жаркын келечекке ар дайым ушинтип жүрөбүз. Дайыма ушинтип эмелерди, игрушкаларды окуйм. Жана да биякта да игрушкаларым бар. Кол өнөрчүлүк менен чыгам постоянно. Бири-бири менен таанышуу, иш алышуу жана ошондой эле көңүл ачуу иш-чаралары өтүп турат. 3 жылдан бери ошого катышууга келгем. Мен дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарын толуктайм. Ушуну уюштуруп аткан администрацияларга рахмат. Ушундай үйдө отурган күн балдарын эске алып, ар дайым ушундай иш-чараларды өткөзүп турушат. Максатыбыз эле коомчулукка аралаштыруу, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын социалдык жактан активдүүлүгүн арттыруу. Негизи бул балдардын мүмкүнчүлүгү чектелүү эмес, чексиз деп айта алам. Анткени бардыгы таланттуу. Бүгүнкү балдардын маанайынан көрсөңүздөр болот, кандай сонун аткарышып атат, кызыгуу менен катышып атат. Иш-чаранын алкагында шахмат, шашки мелдеши өтүп, коомдук уюмдар тарабынан балдарга батут коюлуп берилди. Иш-чаранын соңунда ар бир райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан мыкты командаларга акчалай сыйлыктар берилди. Биздин Айтматов районунда 18 жашка чейин 450 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз бар. Аларга ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнүнө карата ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп, колдоолор көрсөтүлүп турат. Мындан тышкары жетекчилерге бекитип бергенбиз, жылда ал балдарыбызга жакындан колдоо көрсөтүп келет. Белгилей кетсек, күн баарыбызга бирдей тиет фестивалында Жаркын келечек коомдук бирикмеси, Жардам Талас уюму, Элим Барсамгы фондусу тарабынан белектер дагы тапшырылды. Нурузбек Шабдамегулов, Чыңгыз Боккошов, Айтматов району.